Вот меникин бузуп салды мына. Талкалап. А менга оякта канча сотук 6 сотук жер калып атат мага. Сонунбу Офоршоева 2019-жылдан бери 10 сотук жеринин 4 сотугун өзүнө тиешелүү экенин аныктай албай, соттон сотко чуркап буара тартып келет. Анын айтымында ага таандык жер тилкесин кошунасы талашып, алар ушул жылдын 17 апрелинде үйүнүн 2 бөлмөсүн тийиштүү кызматтар менен барып буздурушкан. Эми соттук процесс аягына чыга электе сүрдүргөн үйдүн ордуна курулуш иштери жүрүп жаткандыгын айтат. Чыккан жерден кийин мына ушу комиссия келип текшерип өгүнү коюп берген казыкты мына жерге кагып берди, видеолору бар жок. Ошондон кийин мынаны салып атат, дагы ям тоготпой. Дагы деле соттун чечими чыга элек деле. Чыга элек деле, менин результатым бүтө элек деле салып мынантип эметип атат. Мени какшатып бүттү. Наразы тараптын айткандарын кошунасы негизсиз экенин гана белгилеп, толуккандуу комментарий берүүдөн баш тартты. Алар шаардык сот 5 сотук жерди мыйзамдуу түрдө сатып алган деген чечим чыгарып бергенин гана белгилешти. Мыйзам боюнча иш жүргүздүк, биз мыйзамсыз иш кылган жок. Ал чечим жок болсо сот аткаруучулары келип түзүлмак деле. Ошол чечим чыккан үчүн ошолор келип ошол себеп түзүлдү. Тийиштүү тараптардан бардык документтер бар экенин баса белгилеген каарманыбыз бул иш боюнча жалдаган жактоочулар да акчанын кулу болуп, ишин бүтүрбөй жатканын айтты. Соттук процесс учурунда талаш жерди архитектура кызматкерлери ченеп кеткен. Мындан улам акыйкат издеп, Ош жана облус боюнча акыйкатчы институтунун кабыл алуусуна келип үмүт артууда. Мени сот уккан жери жок. Мен документими караган жери жок. Менин эч нерсеми карабай атат соттор. Толку ошол тарапка чечип коюп атат. Болбосо мына кызыл китебим бар, архитектурадан бар жок документтерди алып барып атам, бар жогун бәрин алсам деле, серонна меники туура эмес, алардыкы туура. Ошондо баарыбыз сагылсак болуп, 11 жылдан бери мен налогту төлөйм. Үйтө ушу сот ошолорго чечип салат. Бул арада жарандарды кабыл алып жаткан акыйкатчы Атыр Абдрахматова сонун бөйжөнүн маселесин жеке карап чыкты. Ал сүрдүрүү иши мыйзамсыз жүргүзүлгөн деп белгилеп, тийиштүү кызматтардын үстүнөн арыз жазууга үндөдү. Мага азыр мындай кыласыз же. Госрегистрдин кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазсаңыз, андан кийин адвокаттардын үстүнөн жазыңыз. Эмне себептен сот иш процесс болуп аткандан кийин сот процессине президент дагы эч кимибиз кирише албайбыз. Бир жагынан жакшы жагы сиздин гос актыңызга тийишпегендери өзүңүз эле түшүнүп тургандырсыз, Бирок үйдү снос кылгандар албетте туура эмес да. Анткени жерсиздики, схема турат, соткаңыз турат. Муну эч ким жокко чыгарган жок. Мыйзам чегинде. Бул биздин конституцияда жерге байланыштуучу. Биздин жана свидетельство о рождении бар го күбөлүк. Ошондой эле да ар бир эмедечи жерге. Ошон үчүн бул тургандан кийин сноско барыш туура эмес болчу да. Укугун коргоодо мыйзам талаасынан тыш иштер болуп жаткандыгынан кабардар кылып, багыт сурап келген жарандардын саны арбын болду. Кабылдамада турган жарандар ар кандай маселе менен чогулган. Именно ошо көйгөй только кара суудан чыгып атат да. 12 миң, 13, 15 миңге саткан долларга. Анан жылдар өтүп, биз менен договор түзбөй, жердин акысын төлөп атасыңар деп шултолоп, ошону бизди чыгарып атат. Ой, эми чечип берсин да. Акыйкатчы адамдардын да немесин караш керек да, жумушчулардын дагы ушу үстүдөгүлөрдүн эле оюн карай бериш керек да. Бизге окшогондорду да караш керек да. Бүгүнкү кабыл алууда акыйкатчы көбүнчө жарандар жер маселеси, мыйзамсыз менчиктештирүү, ошондой эле Сирия жана Иракта камалып жаткан балдардын ата-энелери келишкен. Акыйкатчы жарандардын кайрылуучу тарапты таппай адилеттүүлүк издеп жатканы тийиштүү кызматтар тарабынан туура багыт берилбей жаткандыгында деп белгилейт. Бирок башкы прокуратурага кайрылабыз. Анткени кызмат алымында адамдар элге биринчиден туура эмес маалымат берип, жагандай канча жылдан бери создуктуруп укуктарын бузуп чиктеп келип атпайбы? Башкы прокуратура чара көрүш керек. Биз өзүбүз изилдеп туруп, акт региринен киргизгенге укугубуз бар. Адам укугунун бузушун тапсак, милдеттүү түрдө тигилер реакция берип жокко чыгарыш керек. Түзүлгөн программа боюнча Ош шаарында жарандарды кабыл алуу эртең саат 13:00 чейин болот. Бүгүн төрөт үйүнө жана Борукердик интернат үйүндө да жолугушуулар орун алды. Мындан сырткары 4 күндүк самалыкта бир канча мекемелерге да көзөмөл болот. Белгилесек, адам укуктарын коргоо боюнча топ эртең Кара Суу районуна барса, 21 май ноокатта уланат. Айганыш Туратбек кызы, Элман Акбаев, Ош ТВ.